Ошондо жанагы кайра кайталап кетсем, мисалычы, а, мисалы деген биз деген билет алганда биринчи деген ошо Google Flights'тан карайбыз, э. Google Flights'тан кайсы жактан кайсы жака дегенди жазабыз. Мисалы каяктан каяка, кайсы күнү, кайсы тарыхта, бюджетти көрсөтөбүз, биякта жазабыз. Андан кийин ошо карап баштайбыз да, картадан көрүнөт бияктанчы. Анан деген мисалы биз узакка учуп атканда, мисалы Буэнос Айрес деп турбайбы? Буэнос Айрес, мисалы Буэнос Айрес деп турат, мисалы көрүп атасыңар, биякта деген сол жакта баалары көрүнүп турат, мисалы Turkish Airlines. Бул жакшы, мисалы Turkish Airlines'тен биякта деген маалыматын карасак, кандай экен? Так. Мисалы Буэнос Айрес, Бишкектен Буэнос Айреске учуу $1,500 экен. Мисалы мынакта карасак маршруттучу. Манастан Стамбулдан Сан-Паулого, Сан-Паулодан Пистариниге барат экен. Бирок бул деген бир авиалиниядан берилген үчүн, бир авиалиниядан сатылган үчүн Turkish Airlines бүт могу пересадкаларда бизге неме берет да, байланыш берет да, то есть соединение гарантированное авиалиния деген түшүнүк бар да. Мисалы деген могакта деген башка өлкөлөргө кирип атпайбызбы? Мисалы Бишкектен Бразилияга келгенде ар кандай өлкөлөргө киришибиз мүмкүн да. Мисалы балким Мадридтен пересадка болот, же Мадридтен кийин там Кито, же Мексико, же Каир, ар кандай өлкөлөрдөн бизден пересадка кылабыз. Анан кыргыздын паспорту күчсүз болгон үчүн ошол өлкөлөргө бизге деген мындай виза керек. Но бирок Turkish Airlines бир компания бизге бүт могу 3 билетти бир пакет катары сатып аткан үчүн ошол өлкөлөргө киргенде биз деген иммиграциядан өтпөйбүз да. Мисалы биз деген ошо аэропортко киргенде айттым го, эки жак бар. Бир жагы иммиграция бар, бир жагы транзитная зона. Бизге ошондой виртуальный коридор жасап берет да, мына коридор кылып берет. Бүт өлкөлөрдөн бизден транзитная зонага кирип эле башка учактарга мине алабыз да. Ошон үчүн мондай бир авиалиниядан же бир пакет катары сатып алыш керек да. Мисалы деген азыр башка бир нерсе карап көрөйүн. Мисалы могу. Мисалы деген биякта Turkish Airlines. Азыр могу Лиманы карап көрөйүнчү. ГД деген ГД. Мисалы моуну карап көрүп атпайсыңарбы? Бишкектен Лима деп тандап атабыз, $2,500 турат. Air Астана, Lufthansa, Avianca турабы? Бул деген азыр мисалы карап көрөлүчү. Азыр туугандар моктон бир мисал келтирейин деп атам да. Кандай кылбаш керек депчи. Так, анда мындай эле айтып берейин. Мисалы могакта көрүп атпайсыңарбы? Air Астана Бишкектен Сантьягого, Чилиге учуш. Air Астана, Lufthansa, Aeroviz же дагы бир компаниянын атын билбейм. Ушу менен учуп атат турабы? То есть биякта бүт маршрутту бизге деген 3 ар кандай компания сатып атат да. То есть биздикиден 4 билет бар. 3 пересадка, 4 билет да. Ошол кээ бир мисалы биринчи полетту Air Астанадан алып атабыз.
экинчи полетту Люфтханзадан алып атабыз. Бул деген Google эмне көрсөтөт? Бул деген просто агрегатор да интернеттеги бүт билеттерди карайт, анан бизге көрсөтүп берет да. Анан биз деген маршрутты түзгөндө, мисалы Бишкек Сантьяго деп караганда, бул деген просто билеттерди көрсөтүп берет да. То есть биякта деген 3 ар кандай компания. Анан 3 ар кандай компания болгондо биякта деген бир пакет катары сатылбайт да. Просто отдельно бөлөк билеттерди алып эле булар деген бизге сатып атат да. То есть биякта деген ар кандай компаниялар болгондо пересадкалар кылганда, мисалы там Каир же Южная Америка, Южная Африка же Рио де Жанейродон пересадка кылсак, биз деген иммиграциядан өтүшүбүз керек болуп калышы мүмкүн да. То есть бул деген бир авиалиния болбогон үчүн, бир пакет катары сатылбаган үчүн кээ бир өлкөлөрдөн биз деген уже виза сурап калышы мүмкүн да. Анткени транзитный зонадан дароо өтө албашыбыз мүмкүн да. Ошо. Бул деген дагы бир түшүнүктүү айтып берейин. PNR код деген эмне? PNR код деген мисалы посадочный талон барго, же посадочный талон, же интернеттен бир билет сатып алганда, же маршрут сатып алганда, жана пакет сатып алганда бизге деген PNR код беришет. То есть код резервация башка сөз мененчи. Ошо код резервация обычно мондай болот. Ушундай X36 мындай тамгалардан жана сандардан түзүлөт да. Көбүнчөсү 6 сандуу болот. 6 символдуу ошо бир код болот да. Ошол коддун ичинде кайсы маалыматтар сакталат? Ар кандай, мисалы, аты жөнү, туурабы? Немеси пол, аты жөнү, пол, туулган күнү, жарандыгы, кайсы жактан кайсы жака учат, кайсы авиалиния менен учат. То есть бул кодду деген авиалиниялар жана иммиграциядагылар жана аэропорттогулар баары ошол PNR код менен эле баарын силерди ошол маалыматтарды ошо текшерип алышат да. Анан эмнеге бул маанилүү? Анткени айтып атпаймынбы, Google'дан же башка сайттардан сатып алганда, мисалы Бишкектен Стамбулга алдык дейли, Pegasus Airlines. Pegasus Airlines'тан мисалы бизден бир билет алдык. Билет алганда бизге деген сөзсүз түрдө посадочный талондо же электронный билеттин ичинде PNR код болот да. Ошол PNR код деген чекинде ошо чекин, мисалы, аэропортко кирдик, учакка мингенден мурун ошо PNR кодду текшерет, посадочный талон беришет. Анан ошо менен бүт информацияны алып алат да буларчы. Анан мисалы деген мисалы Бишкектен биз деген Стамбулга алдык $130. Бир PNR код алды. Анан мисалы деген биз деген Бишкектен мисалы Мадридке билет алып атабыз, Pegasus Airlines менен. Pegasus Airlines'тан алсак, пересадка через Стамбул болгондо, аякта 2 билет болуп атпайбы? Биринчи билет деген Бишкектен Стамбулга, экинчи билет Стамбулдан Мадридке. Аякта 2 билет болсо деле бир PNR код берилет. Анткени деген бул 2 билет бир учуш катары эсептелет да. Бир полет, бир маршрут катары, бир пакет болуп эсептелет. Анан ошол мисалы Бишкек Стамбул Мадрид бир пакет алдык. Вылет, полет, учуу. Ошону алганда бизге бир PNR код берди. Анан деген мисалы бизден Стамбулга келгенде алар текшерет, сен каякка барып атасың деп. Анан ошо Мадридтин учагына минип атканда ошо посадочный талонду сурайт да. Анан ичинде PNR код болот. Бул деген Хосе тууганыбыз деген Стамбулга учуп атыптыр деп. Стамбулдан Мадридке учуп атыптыр. Багажды дагы Мадридтен беребиз деп ошону билип коюшат да. Же ар кандай каалаган жерге барып атсаңар, если бир авиалиниядан бир пакет катары сатып алып атсаңар, анда деген бир PNR код берилет. Мисалы айтып коеюн. Мисалы Turkish Airlines'та мисалы Канкунга учуп атасыңар, Бишкектен. Анан албетте мындай түз учуш жок.
Бишкектен Канкунга андай учактар жок. Анан сөзсүз түрдө биз деген ошо пересадка кылабыз. Мисалы деген Бишкек, Стамбул, Стамбул, Мадрид, Мадрид, Канкун. Ошондой 3 билет беришет да бизге. Но биз бир авиалинияны алгандан кийин Turkish Airlines бизге бир PNR код берет. Анан ошол PNR коддо бүт жазылуу. Бул деген кыргыз жараны Стамбулдан пересадка кылат, Мадридден пересадка кылат. Ошон үчүн Мадридден мисалы иммиграцияны өтпөй эле коюш керек да. То есть булар деген бизге бир PNR код бергенден кийин багажды дагы биз деген Бишкектен берип Канкундан алабыз да. Вот. Бул деген ошо бир пакет катары сатып алыш керек да дайыма. Анан мисалы деген кээ бир европалыктар кандай кылышат? Мисалы деген Кыргызстандан деп коелу. Кыргызстандан Мексикага учуп атса, булар деген аларга бир пакет сатып алган кымбат болуп калат да. Мисалы Бишкектен Канкунга ошо бир авиалиниядан же бир пакет, бир маршрут катары сатып алганда жаман кымбат болуп калат. Алар деген кандай кылышат? Алар деген ар кандай бөлөк билеттерди бөлөк сатып алышат да. Анткени эмнеге? Мисалы деген алар деген Бишкектен Стамбулга бир билет сатып алышат, бир PNR код менен. Анан Стамбулдан мисалы Парижге сатып алышат. Бул башка бөлөк билет, башка бөлөк учуш болот да. Бөлөк PNR код. Анан Парижден Канкунга башка бир бөлөк билет сатып алышат. Ошондой бөлөк алганда арзаныраак чыгат да. Бирок алардын паспорту күчтүү. Алар деген эмне кылат? Алар Бишкектен мисалы Стамбулга кирет да. Бир PNR код менен, бир учуу менен. Стамбулга келгенде алар деген транзитная зонадан өтпөйт. Алар деген иммиграциядан өтөт. Алар деген өлкөгө киришет, паспортко штамп коюшат, визасы бар болсо визаны көрсөтүшөт. Анан өлкөгө кирип туруп, аэропорттон ошо кирип туруп, анан кайра алар чекин кылышат. То есть аэропортко кайра киришет да. Ошо. Биз деген бир авиалиниядан алган үчүн бир маршрут катары, бир пакет алган үчүн бизден аэропорттон чыкпайбыз, бизден транзитная зонада эле жүрөбүз да. Ошон үчүн биздин паспортубуз күчсүз болгон үчүн биз деген европалыктардай өзүбүз каалагандай ар кандай билеттерди өзүбүз эле алып эле ушинтип уча албайбыз да. Анткени деген европалыктар эмне кылат? Мен айткандай ошо Бишкектен Стамбулга учат, аяктан штампты бастырышат паспортуна, өлкөгө киришет расмий катары. Анан кайра аэропортко киришет да. Анан аяктан кайра жанагы посадочный талон алышат, бөлөк PNR код менен. Анан Стамбулдан Парижге учушат. Парижден келгенде аларга виза кереги жок да. Парижге киришет, Парижден деген ошо өлкөгө киришет, иммиграциядан өтүшөт, паспортуна штамп коюшат, аэропорттон чыгышат, 5-6 саат ошо Парижде жүрүп, эс алып саякатташат. Анан кайра аэропортко кирип, кайра чекин кылышат, кайра ошо посадочный талон бөлөк PNR код менен алышат. Анан Парижден Канкунга учушат да. Ошондой кылганда билеттердин баасы мисалы $900-800. $800 чыгып калат да. Мисалы Бишкектен Стамбулга $150, Стамбулдан Парижге $100, анан Парижден Канкунга $500, $800. Алар анткени алар деген иммиграциядан өтүшөт да. Анан ар кандай бөлөк. Анан алар эмне кылышы керек? PNR коддору, учуштары, ошо учуулары, маршруттары бөлөк болгон үчүн алар деген багажды ар бир өлкөдөн, ар бир жактан, ар бир шаардан багажды беришет. Анан багажды кайра алар ошо алып алышат да. То есть бир бөлөк PNR код болгон үчүн алар деген Бишкектен багажын берип туруп Канкундан алышпайт. Анткени Бишкек Стамбул учуусунда аякта PNR коддо жазылып турат. Бул деген Бишкектен минди, учакка Стамбулдан чыкты, Стамбулдан дагы багажын алат. Болду, учуу бүттү. Маршрут бүттү. Анан Стамбулдан Парижге билет деген бул деген эч тиешеси жок. Биринчи билетке. Анан ошо Стамбулга келгенде алар ошо паспорттун контролдон өтүшөт.
Немесин штамп коюшат, визасы бар болсо визасын көрсөтүшөт. Стамбулдан өзүнүн багажын кайра чогултуп алат да. Багажын алып туруп, анан кайра багаж ошол жанагы 20 килограммдык багажы менен, чемоданы менен кайра аэропортко кирип, кайра чемоданын беришет да. Анан уже Стамбулдан Парижге кайра посадочный талон алып туруп, кайра ошону проверка өтүп, анан ошентишет да. Анан Парижге келгенде алар дагы кайра иммиграциядан өтүп, офицерлер менен сүйлөшүп, штамп койдуруп паспортуна, андан кийин өлкөгө кирип туруп, өзүнүн багажын кайра алып алышат да. Анан багажын алып туруп, кайра аэропортко кирип, багажын кайра берип, жаңы посадочный талон алып туруп, анан ошентишет да. Бирок мындай арзан болуп калат. Биз деген андай кылбайбыз. Биз деген бир пакет алабыз. Анткени биз деген Мадридке иммиграциядан өтө албайбыз. Визабыз жок да. Ошон үчүн биз деген транзитный зонадан эле өтөбүз да. Ошондой транзитный ошо баары эле сурай берет азыр немечи, группа көрүп атам да. Мисалы Кыргызстандан Мексикага же Эквадорго 2-3 пересадка менен келишет да адамдарчы. 2-3 пересадка болгондо ошо пересадка кылган өлкөлөрдөн транзит визасы алдыңбы деп сурай берет да. Жок, алар деген бизге транзитный виза кереги жок. Анткени көбүнчө ошо билет алганда биз кандай билет алып атабыз? Биз бир пакет катары алып атпайбызбы? Биз бир PNR код менен алып атабыз. Бул деген 2-3 пересадка болсо деле, 2-3 учуу болсо деле, 2-3 билет болсо деле, мисалы Бишкек Стамбул, Стамбул Брюссель, Буэнос Айрес Китого учсак деле, бул деген бир маршрут, бир учуу катары саналат да. Бир PNR код берилет. Анан биз деген ошо Кыргызстандан багажыбызды берсек, биз деген аягында эле Китодо эле алабыз да. Ошон үчүн биз деген бир PNR код болгон үчүн бизге деген транзит виза кереги жок. Мадридтен дагы кереги жок, Буэнос Айрестен дагы кереги жок, Лимадан деле кереги жок. Мисалы бизге деген кыргыз паспорттарына Перуга виза керек. Бирок мен деген кечээ ошо Лимадан транзитный зонадан эле өтүп эле неметкен үчүн менден виза сураган жок. Анткени мен иммиграциядан өткөн жокмун. Ошонун туугандары ошон үчүн аэропорт жөнүндө эки нерсени жаттап алгыла. Ошо аэропорт деген бир квадратта 4 бурчтук, бир ошо 4 бурчтук. Ошонун ичинде эки эле нерсе бар да. Эки бөлмө бар деп коелу. Аэропорт сол жакта иммиграция, оң жакта транзитная зона. Иммиграцияны өтсөк, аяктан паспортты текшерет, визаны текшерет, штамп коюшат, анан өлкөгө расмий түрдө кирген болуп эсептелесиңер да. Экинчи бөлмөсү деген, экинчи жагы деген бул деген иммиграция. Иммиграция эмес, транзитная зона. Транзитная зона деген бул деген өлкөгө кире элексиңер. Просто аэропорттун ичинде, международная зона. Менин билишим боюнча. Эми биякта юристтер бар болсо мени тактап койгула, бирок менин билгеним боюнча ошондой да. Иммиграциядан өтпөйбүз, транзитная зонада эле өзүбүз эле жүрө беребиз. Анан транзитная зонадан башка учууларга, башка учактарга мине беребиз да. Ошон үчүн деген ошо аэропортто эки бөлүмү бар, бирөөсү эки жол бар да. Бирөөсү иммиграция, бирөөсү деген транзитная зона. Транзитная зонада жүрө берсек, эч кандай виза кереги жок бизге. Дубайдан дагы кереги жок, Мадридтен дагы кереги жок, Перудан дагы кереги жок. Ошо. Тек гана неме бар. Бирок, конечно, биякта деген албетте биякта исключениялар болот. Аны мен айтканымдын баарын 100% чындык катары, мындай абсолюттук чындык катары неметпей эле койгула. Исключениялар болот албетте. Мисалы Америка транзитная зонада силер монтип Мадридте жүрө албайсыңар. Транзитная виза керек аякта. Но мондай күчсүз өлкөлөрдө, мындай кээде өлкөлөрдө андай нерсе жок да. Мисалы Перу, Эквадор, Бразилия, Испания, Дубайларда ошол аякта транзитная зонада паспортко штамп койбой эле, виза сурабай эле ошону киргизе берет да. Ошондой. Так, анан дагы азырынча суроолор барбы туугандар?
Топ. Жакшы эле, жакшы эле. Ошо суроолор бар болсо дагы силердин өзүңөрдүн сурооңор эмес, башкалар мисалы башка туугандарыбыз, башка досторубуз кандай суроо бериши мүмкүн, ошону деле бир аз ойлоп бияктан алардын атынан деле сурасаңар болот ошону. Кандай суроолор Эми болуш. кандай кылып сатып алынат билет? Билетти ошо дагы бүтө элек азыр. Ошону айтып берейин дегем. Ошо биринчи деген ошо Google Flights деген бар. Google рейси. Google Flights деген киресиңер. Англисче жаза бергиле. Айтчы. Орусчасын астынан тандап аласыңар да. Google Flights. Экинчиси Skyscanner. Skyscanner деген азыр көрсөтөм. Бир мүнөт. Skyscanner дагы эмнеси жакшы? Биякта мисалы деген башка телефон алмаштырып коеюнчу. Skyscanner дагы Google Flights'ка окшош. Бул деле ошондой эле результаттарды берет булчу. Учуулар деле бирдей, ошол эле бирдей. Тек гана айырмасы бул деген карта жок да бияктачы. Skyscanner'де. Бул биякта лист катары көрсөтөт да. Мисалы каяктан Кито Бишкек дейбиз. Бишкек деп туруп, могакта деген мындай бош эле калтырып койсок болот. Не можете определиться турбайбы? Ушуну койсоңор дүйнө жүзүндөгү бүт баарын көрсөтөт да. Болгон учууларды көрсөтөт. Мисалы могакта деген в одну сторону мисалы алсаңар, туда тарыхты тандайбыз. Могактан бир нерсе бар, сонун нерсе весь месяц деп турбайбы? Мисалы месяц десе, мисалы декабрдын айын баарын көрсөтөт да. Эң арзан билеттерди. Найти билети дейбиз. Анан Кыргызстандан учуп аткан, Кыргызстандан кеткен бүт учактарды көрсөтөт да. Казакстан биякта ошо Google Flights'ка окшош. Бирок айырмасы айткандай эле жанагы карта жок да. Мисалы деген могактан Израиль деп, Австрия, Франция деп өтөт да. Мисалы Францияны карасак, Париж басабыз. Могакта Парижди мисалы тандайбыз, от $209. Ошону басабыз. Декабрь. Могакта жыл санакты көрсөк болот да. Ошо биякта көрөбүз. Мисалы биякта декабрь 3-үндө $310 экен. 13-үндө $209 экен. Ушинтип өзүбүз мындай арзаныраак тандайбыз да. Башка сайттар, башка агрегаторлор эмнеси жаман? Алар деген мындай так бир тарыхты тандашыбыз керек да. Мисалы биз деген билбейбиз да кайсы тарыхта арзаныраак. Ошол жакта декабрь 17, 18 же 21 ошо так бир тарыхты тандашыбыз керек. Биякта Skyscanner'да, Google Flights'та ошо бир айды эле тандап койсок болот да. Анан өзүбүз ошо арзаныраагын тандап койсок болот. Же мисалы кааласаңар дагы могакта Google Flights'та 6 айды көрө аласыңар да. 6 айга чейин. Могакта тандап койсоңор, мисалы, поездка в ближайшие 6 месяцев деп турат. Ошо Google Flights'та, Skyscanner'да 1 эле ай го дейм. Бирок могакта могу баскычты бассаң, көрүнөт да, январь 2023 $213 экен. 2-февраль 209. Мисалы азырден эң арзан билет ошо февраль 18 болуп атат да. Ошентип карайсыңар. Менин кеңешим ошо Google Flights'тан, Skyscanner'дан билетти албай эле койгула да. Бул деген мындай билетти караган, араштырган, изилдеген үчүн да. Ошо мисалы көрдүк. Билет мисалы эмне дейт? Декабрда карап көрөлүм. 13-декабрь. Анан найти билетти басабыз. Найти билетти басканда биякта бүт билеттерди көрсөтөт. Мисалы деген мына биякта канча эмне деди? 209 болчу э тиякта. 209, биякта 309 дейт. Ошо
кээде ушундай нерселер айырмачылыктар болуп калышы мүмкүн да. Мисалы биякта деген 209 деп доллар жазат. Анан бияка уже сатып алып атканда баасы бир аз башкача болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бияктан да карайбыз. Pegasus. Мисалы азыр биз деген каяка кетип аттык эле биз? Париж. Мисалы Парижге биз эми билебиз да. Pegasus деген 309 долларга билет сатат экен деп. Ошон үчүн биз деген Парижде Бишкек Париж Пегасустун сайтына Пеgasus'ка киребиз. Анан Pegasus'тун өзүнүн расмий сайтынан сатып алабыз да. Ошо тилди алмаштырып коеюнчу азыр. Кыргызчасы жок экен туугандар. Америкага барып байып кетип кыргызчасын дагы жаздыралы, сайттарга. Буюрса. Э, Сонун болот. Ошо мына Pegasus'ка киребиз. Pegasus'та эле ушун көп деле кыйын эмес. Орусчасын тандап алабыз, каяктан каяка, ошол мына могу эле маалыматты жазабыз. Моктан көрүп атабыз го Түркүштүкүн карап көрбөйсүңбү, брат? азыр. Биякта мисалы Бишкектен Парижге Turkish жок экен. Могу жакта бар экен, бирок 443 доллар экен да. Мына мен айтканым ушул самостоятельная стыковка деген. Бул эмне кылып атат? Туугандар, могу жакта азыр жакшылап угуп алгыла. Абдан маанилүү да могучу. Мисалы бизден Бишкектен Парижге учуп атабыз, туурабы? Бишкектен Парижден учуп атканда бизде мондай 2-3 жыйынтык чыкты да. 2-3 учак чыкты мына. Учуу Pegasus. Бул ден бир авиалиния. Биякта көргөндө бир пересадка турат. Сабиха Gökçen. Бул деген ошо Стамбул. Стамбулдан пересадка болот. Бул эмне демек? Бул деген 2 билет бар бияктачы. Pegasus Airlines бизге 2 билет сатып атат. Бирөөсү деген Бишкектен Стамбулга, экинчиси Стамбулдан Парижге. Бул бир пакет болуп сатылып атат да. Анан бир авиалиния бир пакет катары саткан үчүн, бир учуу катары саткан үчүн бизге деген муну посмотрите баскандан кийин сатып алгандан кийин бир PNR код берет. Анан бизден Бишкектен багажды берип атканда алар айтат: багажды каяктан аласың? Парижден алам дегенде, Парижге чейин өзүлөрү ушинтип жеткизип коюптурчу. Ошо. Бирок муякта деген экинчи немеси учуусу Pegasus Airlines плюс Turkish Airlines дейт. Бул эмне деп атат? Бишкектен Стамбулга Pegasus Airlines'тан билет аласыңар. Стамбулдан ошо могу Шарль де Голльго Парижге Turkish Airlines'тан алып атасыңар. Азыр бул деген 2 бөлөк авиалиниядан 2 бөлөк билет алып атасыңар. Анан мисалы посмотреть басабыз. Бул деген самостоятельная стыковка. Бул эмне демек? Туурабы? Бул деген Сабиха Gökçen келгенде, Стамбулга келгенде, силердер иммиграциядан өтөсүңөр. Самостоятельная стыковка дейт. Бул деген, то есть Сабиха Gökçen'ден Стамбулдан аэропортуна киргенде силер деген транзитная зонадан өтүп эле, дароо эле Парижге уча албайсыңар. Самостоятельная стыковка деген окусаңар. Туугандар, азыр 10 мүнөт калыптыр. 10 мүнөт жетпей калса, мен дагы бир шилтеме жөнөтөм, дагы киребиз да. Могу окуп чыккыла. Самостоятельная стыковка дейт. Что такое самостоятельная стыковка? Возможно, вам придется пройти регистрацию на каждый рейс по отдельности. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени. Вам может понадобиться забрать багаж и зарегистрировать его на другой рейс. Вам нужно будет пройти досмотр и паспортный контроль в стране пересадки и заранее позаботиться о визе. Прежде чем оформлять бронирование, проверьте, сможете ли вы выполнить пересадку в указанном аэропорту. Бул деген жанагы мен айткандай эле, бул европалыктардын схемасы. Бул деген 2 бөлөк билет аласыңар. Анан ошо Бишкектен Стамбулга киресиңер. Стамбулдун
паспорт текшерүүдөн өтөсүңөр, паспортуңарда виза барбы жокпу текшеришет, штамп коюшат аэропорттон, өлкөгө киресиңер, багажыңарды аласыңар, багажыңарды алып кайра аэропортко киришиңер керек да. Аэропорттон киргенде кайра ошол посадочный талон алып, кайра багажыңарды беришиңер керек. Бул самостоятельная стыковка деп коет. Англисчеси self check in, self transfer, self transfer деп коет. Өзүң трансфер, самостоятельная стыковка болот да. Ошон үчүн биз буну кылбайбыз да. Эки бөлөк PNR код берилет, эки бөлөк билет. Анан могу эки бөлөк билет болгон үчүн стыковка бар го, стыковка, то есть соединение. Ошондон өзүңөр өтүшүңөр керек. Ошо. Биякта деген анткени деген эки бөлөк компаниядан сатылып атат. Эки бөлөк билет, эки бөлөк учуу да. Ошон үчүн деген монтип билет алганда бир авиалиниядан алганда алышыңар керек да. Неме кылса болот да, брат, болот го меники. Бишкектен Турцияга барабыз да. Барып туруп эле андан ары ошо Turkish менен эле учабыз да. Негизичи. Ооба, биз ошо Стамбулдан болот. Анткени бизге Стамбулга виза керек, Түркияга виза кереги жок да. Ошон үчүн иммиграциядан кеткенде силерге штампты кое берет. Бирок силер мисалы пакистандык болгондо, пакистандыкын да кыла албайт. Анткени анын паспортуна мисалы эле Түркияга виза керек аларгачы. Алар бизде окшоп эле ошондой кылам десе, аларда эми жок. Иммигрант өтүп атканда эле киргизбей коюшат. Визаң каякта деп PNR эле. код атпайсыңбы? Жанагычы PNR код берилет деп атпайсыңбы? Ооба. Например, 2 күн эртелеп Турцияга барып, 2 күн жүрүп ошактачы. Анча мынча документ туруп эле анан Turkish менен эле учуп кетсек, ошондо бир эле код менен уча беребиз да болот да. Китого например. Ооба, Turkish Airlines менен учса болот. Менин айтканым ошо. Мындай Түркияга виза кереги жок да. Түркияга ошондо ар кандай билеттерди ала берсеңер болот. Транзитный зона Боготада болсо кандай болуп калат ошо Китогочу? Кандай түшүнгөн жокмун. Демек, Турциядан баштап Китого чейин учканда, напримерчи, Турциядан Боготага чейин Turkish менен учат, андан ары жанагы авианка менен учат да. Боготадан Китогочу. Ондо кандай болуп калат дейм да? Ошо экөө болобу же эки болобу? Ал билет ошо бүт маршрутту ошо Стамбулдан Боготадан Китого кайсы компания сатып атат? Кайсы компания? Turkish анан деме да. Авианка. Жок, аны түшүндүм. Ал мындай нерсе бар да. Билет ошо учушту, маршрутту кайсы компания сатат? Кайсы компания сатат? Мисалы деген Turkish Airlines эки билетти тең Turkish Airlines сатышы мүмкүн да. Бирок Боготадан Эквадорго башка авиалиния учтурат. Авианка менен учса болот да. Мисалы мен деле мен Ибериядан алган билеттичи. Расмий сайтына кирип Иберияга кирдим. Ибериядан ошо маршрут алдым. Иордания, Амман, Китого неме аркылуу, Мадрид жана Лима аркылуу меники 3 билет болду акта. Бирок 3 билет тең Иберияныкы эмес да. Мисалы деген Аммандан Мадридке меники Royal Jordanian учурду, башка билет, башка компания. Анан Мадридтен Лимага, Лимадан Китого Latam Airlines менен учурду да. То есть мен деген билетти деген Ибериядан алып атам. Бирок учурган башка учуруп атат да. То есть азыр силердики ошондой деле кылышы мүмкүн да. Айтып атам го мындай, бир компания болуш керек деп. Бир компания деген бир компания сатып бериш керек силерге. Бир компания авиакассалардан эле барып сураш керек экен анда, ошондо эле алган туура болот да бизде. Авиакассадан алган, авиакассалар жакшыраак билет да. Бирок өзүңөр муну сатып алам десеңер ушундай кылыш керек да. Бир компаниядан алышыңар керек. Мисалы Turkish Airlines'та, мисалы сатып алып атканда ошол жакта жазылса, окей, Стамбулдан Боготага Turkish Airlines менен учасыңар, Боготадан Китого авианка менен учасыңар. Бирок ошол билетти мен силерге сатып атам десе,
анда силерге бир пианер код берилет. Если бир компания силерге сатып атса, бир сайттан алып атсаңар ар кандай билеттерди, ар кандай объявленияларды, анда кыйынчылык чыкпайт. Бирок если силерге мисалы Turkish Airlines'ка кирип, Turkish Airlines'тан Istanbul, Боготага бир билет алып, анан башка сайтка кирип, башка компаниядан Avianca'га кирип, Avianca'дан бөлөк Богота, Кито деген билет алсаңар, аякта эки бөлөк компания сатып атпайбы, эки бөлөк билетти. Все, Ошон үчүн ровно түшүндүм ага. эки бөлөк компания, эки бөлөк учурун сатып атат, эки бөлөк билетти сатып атат. Ошон үчүн эки бөлөк пианар код болот. Ошондо анда Боготадан киргизбей коет. Анткени иммиграциядан өтүш керек. Эми бул неме, как бы бул деген баары железный эмес, булчу неме. Киргизбей коебуз дегенчи. Могу даже самостоятельно стыковкада деле ошондой караш керек да, ошон. То есть балким транзитный зонунда ошону киргизип коет да. Но в основном ошондой кылат да. Эки бөлөк билет болгондо, эки бөлөк пианар болгондо иммиграциядан өтүш керек. Иммиграцияданчы. Ошон үчүн билет алганда бир компанияны алышыңар керек. Кээде бир компания бөлөк авиалиниялардын билеттерин сатып алат да. Алардын ошо акысы бар да ошондой. Кээде ошону көрүп калсаңар болот. Мисалы Turkish Airlines там Iberia'нын билетин сата алат деген бар да. Мисалы могакта деле бирөөсүндө жаңа чыккан. Кайсы эле? Могактан балким азыр көрүп калабыз. Могакта эле. Азыр могакта туугандар 2 мүнөт калды, 2 мүнөттөн дагы бир шилтеме жөнөтөм го дейм. Могакта жана бир жактан чыккан. Азыр ошону таап калсам жакшы болот го. Азыр мындай да. Ар кандай авиалиниялар башка авиалиниялардын билеттерин сата алат. Ошону жаттап алгыла да. Мисалы мен Iberia Airlines Royal Jordania'nын билетин сатты да магачы. Iberia Airlines мага LATAMдын билетин сатты магачы. То есть мен деген мындай караганда мен деген LATAM менен учуп атам да. LATAM Airlines менен ошо Китого келдим. Аммандан Royal Jordanian менен чыктым. Бирок бул билеттерди мага Iberia сатты. То есть бул деген Iberia'нын пакети да. Iberia'нын маршруту. То есть Iberia эмне кылды? Мага маршрут түзүп берди да.